Kızın Kurmancan, sağa barın bağındırgan alamdı, azdek degen ulutlardın çenemi, ulu Kırgız elim aytam, salamdı. Men Emilbek kızı Çınara, номер 3 Мамат Нурбаев мектебинде информатика мугалими болуп эмгектенип келем. Мугалим катары окуучуларга жөн гана сабак үйрөтпөстөн заманбап технология менен иштөөнү, ой жүгүртүүнү, чыгармачылык менен иштөөнү жана эркин ойлоону үйрөтүүгө аракет кылам. Ар бир окуучунун жүрөгүнө жол табуу, алардын потенциалын ачуу менин негизги максатым. Нурбаев мектебинде 12 жылдан ашуун убакыттан бери информатика мугалими болуп эмгектенип келем. Бул жылдар аралыгында мен үчүн мугалимдик кесип жөн гана иш эмес, бул жүрөктөн чыккан кызмат. Келечек муунга болгон кам көрүү экенин терең түшүндүм. Билим берүү жолум Ош технологиялык университетинин табигый технологиялык факультетинен башталган. Мен бул окуу жайда информатика адистигин артыкчылык менен бюджеттик негизде 5 жыл окуп, ийгиликтүү аяктадым. Мен үй бүлөмдөн эң кичинесимин. Менин атам, апам жана чоң атам, чоң анам да мугалим. Жада калса бир туугандарым да мугалим. Мен педагогдордун үй бүлөсүндө чоңойгонмун. Мен да кичинемен мугалим болууну кыялданчумун. Кудай буйруп, кыялым ишке ашып, мугалим кесибин аркалап жатам. Мен мугалиммин. Бул жөн гана кесип эмес. Бул тагдыр, жүрөк тандаган жол. Ар бир окуучунун көз карашында мен үмүттү, ишенимди жана келечекти көрөм. Күндүн нуру сымал билим чачып, ар бир балага өзүн таанууга, ачылууга жардам берем. Мугалим болуу ар бир күндө жаңы дем алуу, жаңы ойлорго көпүрөк куруу. Менин ийгилигим бул окуучумдун жетишкендиги. Менин сыйлыгым бул ата-энемдин ыраазычылыгы, баланын жылмаюусу. Сүйүү менен окутам, мээрим менен тарбиялайм. Билим берүү менен үчүн миссия. Бүгүнкү күндүн баласы технология дүйнөсүндө жашайт. Ошондуктан мен сабактарымда заман талабына жооп берген платформаларды, колдонмолорду жана интерактивдүү куралдарды кеңири колдоном. Canva, Scratch, Google Classroom, Jeopardy, Pedroid жана башка ушул сыяктуу колдонмолор аркылуу окуучуларга жөн гана маалымат берип койбостон, аларды чыгармачылыкка, логикалык ой жүгүртүүгө жана практикалык көндүмдөрдү өздөштүрүүгө үндөйм. Мага эң жакыны балдардын көздөрү жайнап, өз эмгегин көргөндөгү кубанычы. Информатика сабагы кызыктуу, жеткиликтүү жана заманбап кылып жеткирүү менин күнүмдүк максатым. Санарип тоордо билим бул мүмкүнчүлүк. Мугалим ошол мүмкүнчүлүккө ачылган эшик деп билем. Жетишкендиктерим, окуучуларым IT сынактарында, олимпиадаларда байгелүү орундарды алышкан. Өзүм бир нече ардак грамоталар жана алкыш катар менен сыйлангам. Сабак иштелмелерим жана методикалык материалдарым менен бөлүшүп турам. Мугалимдик кесип мен үчүн бул жөн гана жумуш эмес, жүрөктөн чакырыгы. Технология аркылуу балдардын потенциалын ачуу, 21-кылымдын талабына жараша окутуу, ар бир окуучу үчүн келечекке жол ачуу. Максаттарым информатика сабагын сүйдүрүү, санарип ой жүгүртүү жана чыгармачылыкты өнүктүрүү, окуучуларга билим менен кошо тарбия берүү, инновациялык методдорду жайылтуу. Мен мектептен сырткары медиа топ менен иш алып барам. Бул топто биз команда менен иш жүргүзөбүз. С 2023 года под руководством Чынары Эмилбековны мы активно ведем социальные сети. Туда мы выкладываем различные видеоролики, прошедшиеся мероприятия, а также информируем учащихся. Технология өзгөрөт, бирок жүрөктөн берилген мугалимдик таасири түбөлүк калат. Менин билим берүүдөн мурда ишеним, жолдоштук жана шыктык
тартуулайм. Мен үчүн жылдын мыктысы деген наам бул эмгектин бааланышы гана эмес, келечекке болгон дагы чоң жоопкерчилик. Урмат менен мен Эмилбек кызы Чынара билим берүүгө арналган өмүр жолум менен сыймактанам. Мындан сырткары мен түзгөн жашыл көрктөндүрүү долбоору аркылуу жаратылышка болгон сүйүүбүздү иш жүзүндө көрсөтүп келебиз. Ай сайын айыл ичиндеги таштандыларды жыйнап, балдар менен биргеликте айлана чөйрөнү таза жана көркөм сактоого салым кошуп жатабыз. Бул иш аракет окуучуларда жоопкерчилик сезимин, жаратылышка болгон камкор мамилени жана эмгекчилдикти тарбиялайт. Биздин максат жашыл айлана, таза келечек.